Теманы билим берүү жаатына бурсак, учурда билим алууда заманбап технологиянын ролу чоң мааниге ээ. Орусиялык окумуштуулар мектеп окуучулары гана эмес, 1,5 жаштагы бөбөктүн кадам таштоосу интернет желесинен башталарын билдирүүдө. Бирок интернет оорусунан көз карандуу болуп калуусу да өзүнчө көйгөй. Канткенде түрдүү гаджеттер аркылуу баланын интернетке болгон көз карандуулугун алына алса болот. Жана жашы жете электердин жүрүм турумун дүйнөлүк жебе аркылуу контролго алууга мүмкүн. Кесиптешим айтып берет. Бүгүнкү күнү интернет коомго аралашуунун маанилүү куралы болуп, китеп окуу, таза абада сейилдөө, кадимки короодо ойноо-өңдүү социалдык активдүүлүктүн формаларын бала жашоосунан сүрүп чыгара баштады. Окумуштуулар азыркы балдар 2-4 жашынан баштап эле интернетке аралашып жаткандыгын айтышат. Орусиялык педагогика илимдеринин доктору Эвелина Печорская өз илимий эмгегинде булгурактагы балдардын 40%дан ашыгы мобилдик телефон, планшет аркылуу интернетке киргенди билишет деген бүтүмгө келген. Айрым балдар 1,5 жашында эле интернет менен таанышканга үлгүргөнү белгилүү болду. Ал эми Кыргызстанда мектепке чейинки балдардын интернетке аралашуусун иликтегендер азырынча жок. Ошентсе да балдардын эртелей заманбап технологияларды өздөштүрүп интернетке аралашуусу бизге деле мүнөздүү көрүнүш. Бул жакшыбы же жаманбы бир бетке жооп бериш кыйын. Бишкек тургуну Аида Абайалдыева 4,5 жаштагы Айбикенин апасы. Соңку 1 жылдан бери Аида кызына чөнтөк телефондон мультфильм көрүп же ойын ойноосуна чек коюп, интернетте убакыт өткөрүүсүн катуу көзөмөлдөп калганын айтат. Кызым кичинекей жагынан эле 1,5 жаштан эле компьютер сотка менен ойнойт да. Анан бул сотка деле мозгко вредно экенин билебиз. Мына 1 жылдан бери карматпайм сотка менен. Балдарыбыз болсо азыр компьютерде ойноп атат. Ошо канча убактысын алат. Алар ошого берилип алышат кээ бир балдар. Бул өтө эле аябай балдар үчүн зыян да. Күн сайын коом санариптештирилип баратат. Балдарыбыз мындан да технологиялар өнүккөн заманга туш болушат. Андыктан гаджеттерден чектөө туура эмес деген пикири менен дагы бир ата-эне Данияр Аманалиев бөлүштү. Ал өзү бош убактысын компьютер менен өткөрөрүн айтып, интернеттеги айрым оюндар балдардын аң сезимин жетилтип, алардын өрчүшүнө дагы жардам берерин айтып берди. Я играю, потому что мне с ним интересно. Мен компьютер оюндарына өзүм дагы кызыгам. Себеби ал жактан көп пайдалуу нерселерди алам. Балама дагы бир нерсе айткым келсе, оюндан үлгү катары тиешелүү нерсени алып, анан түшүндүрөм. Я могу использовать примеры из этой игры. Это очень полезно. Кыргызстанда өспүрүм балдардын интернет, компьютерлерден көз карандуулугун иликтеген бирден бир адис бул педагогика илимдеринин кандидаты Владимир Школьный. Айтымында учурда Кыргызстандагы жалпы өспүрүмдөрдүн 16% онлайн оюндарга байланып калгандар. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 2015 жылы интернетке карата көз карандылыкты психикалык ооруга теңөө демилгесин көтөргөн. Жана эл аралык бул уюмдун баамында ириде мындай көз карандуулукка көбүн эсе өспүрүм балдар кабылып жатышат. Балдардагы ата-энесинин гаджеттер менен колдонгонун турашат. Ата-энелер болсо алардын жаңы технологияны бат эле өздөштүрүп кеткенине таң калышат. Себеби алар бардык нерсени ата-энелерден үйрөнөт. Интернеттен балдарынын убакыт өткөрүүсүн көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү бар. Бул нерсе балдардын чектелүү континенти бар сайттарга кирип кетүүсүнөн же ар кандай вирустарды жуктуруп алуудан коргоого маанилүү. Ата-энелер үчүн жергиликтүү IT компаниялардын биринин өкүлү буларды кеңеш кылат. Есть такой браузер, как Google Chrome, там есть функция. Google браузеринде атайын функциялар бар. Ал функциялар аркылуу ата-энелер балдарынын интернет тармагында жүрүүсүн көзөмөлдөсө болот. Мисалы, бала кайсыл бир керек эмес сайтка кирем десе, ата-эне ал сайтка функциянын жардамы менен тыюу салып коюуга мүмкүнчүлүк тапса болот. Функцию. И таким образом можно контролировать своего ребенка. Компьютердик оюндар балдардын убактысын алуу менен алардын аң сезиминин жана логикасынын өсүшүн жайылтат. Андыктан адистер эгерде ар бир ата-эне өзүнүн балдарынын саламаттыгын ойлосо, аларга бош убактыларын бөлүп, виртуалдык жашоодон дагы чыныгы жашоо алда канча кызыктуу экенине үйрөтүүлөрү зарыл.